тармагы саясий партиясынын төрагасы Темирбек Асанбеков. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Темирбек мырза, эгер жаңылбасам, парламенттик шайлоого сиз 1 ирет, анан президенттик шайлоого 2 ирет катыштыңыз. Албетте, соңкусунда кол топтооңузда мүчүлүштүктөр кетти деп, жарыштан четтеп калдыңыз. Анан кандай ойлойсуз? Негизи сизди баягы ар кандай саясий жараяндардын алдында эле абдан активдүү иштей баштайсыз дагы, андан кийин бир подпольеде жүргөндөй эле жок болуп кетесиз да. Жакындан бери сиз баягы социалдык түйүндөрдө абдан активдүү боло баштадыңыз. Азыр кайдасыз? Кыргызстанда элесизби? Эмне иш менен алек болуп атасыз? Ошондон баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, мырзалар, Марал радиосунун көрөрмандары. Саламатсыздар, урматтуу момун мусулмандар. Ыймандуу тилегибиз кабыл болсун. Оразаңар кабыл болсун. Эми сиз айткан маселе боюнча, албетте мен 2 жолу парламенттик шайлоого катыштым. Анан 1 жолу президенттик шайлоого активдүү катышып, акыркысында жанагы сыноо чегинен өткөн жокмун. Анан себеби формалдуу түрдө документ топтоо сапаттуу эмес деп чечилди. Эми сапаттуу эмес деп айта албайм, анткени 2011-жылы саясатта жаңы келгенде сапаттуу өткөздүм эле, эмнегедир кийин тажрыйба алган сапатсыз болуп калды. Бул да эми саясий чечим болсо керек. Эң негизгиси кыргыз элине жакшылык келсин. Албетте көпчүлүк айтып атат, саясий убакта эле көрүнөсүң деп. Албетте көпчүлүк эл өзүнүн чечимин саясий мезгилде чыгарат. Биз ошо элдин саясий чечимин да сыйлашыбыз керек. Мыйзамдуулукка көнүшүбүз керек. Анан биз баягы шайлоодо элдин чечимин сыйлабай эле баягы жаңжалдыкка көп барабыз. Бирибизге күнөө тагуу, чыр-чатакты көбөйтүү. Анан эмнегедир Кыргызстанда ушундай жама үлгү алып ашкан саясатчы шайлоодон кийин эле сын пикирлерди көбүрөөк айтса, саясаттын туура жол деп. Мен ошол Кыргызстандын ичинде жаңжалдык, туруксуздап келип аткан туура эмес саясаттан баш тартып, мыйзам чегиндеги шайлоо убагында активдүү чыгам. Жөн убакта ошо саясий чечимди сыйлап, ошо түптөлгөн бийликтин подпольеге кирип кетесиз. Иш чарасын көрсөтүп, анан башка түрдөгү мен өзүм чет өлкөдө көргөн саясий маданиятты алып келүүгө аракет кылып атам. Бири-бирибизди жамандагандан эч нерсе чыкпайт, эл да өзүнүн кабыл алган чечиминин жыйынтыгын көрсүн. Бирок мен эч жака кеткен эмесмин. Эми бийлик өкүлдөрү да өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн саясий туруктуулугун белгилегиси келип, маалымат булактарына да шайлоодон башка убактарга мүмкүнчүлүк бере бербейт. Аны эл да көп туура түшүнбөй жана жоголуп кетти деген маалыматты кабыл алышат. Азыр сиз Кыргызстанда эле туруктуу жашап атасызбы? Орусияга тез-тез каттап турасызбы же кандай? Мен эми эл аралык уюмдардын илимий мүчөсүнүн активдүү катмарындамын. Албетте биз бүгүнкү күнү заманбап билим булагын алып туруш керек. Тем более баягы саясий иштерге аралашкан үчүн экономика тармагына мен ушу талап менен көбүрөөк чыгам. Негизи өзүм Кыргызстанда элемин 2010-жылдан бери. Кээ бир жерде айылдан сурап калса тамашалап коем, кубаласа да кетпейм деп. Кыргыз элинин арасында эле өзүмдүн коомдук ишимди аткарып жүрөм. Адатта шайлоо убагында ошол жеңичинен бери саясий соодалар абдан кызып кетчү эле да. Анан сиз ошол саясий жараяндарга активдүү катышып атканда сиздин тамырыңызды тартып, мындай командасына кошкулуусу келген сунуштар түштү беле? Сунуштар көп болгон. Бирок адамдын баскан турган убакыт гана көрсөтөт кылган иштери. Мен ошо биригүү деген сунуштардын негизинде руханий жагын карачумун. Алардын бир багытта туруктуулугун, бирок эмнегедир жеке кызыктын негизиндеги саясий келишимдерге мен өзүм баш тарткам. Анткени саясат деген бул ошо элдин, жалпы элдин, коомдун кызыкчылыгын коргоо. А жеке кызыкчылык принциптерине бирге берсек, мына бүгүнкү күндөй оор абалга келип такалып калат. Ошондуктан мен башынан эле мамлекет түзүптөө багытындагы Мекен ынтымак партиясынын саясий багытында келтам. Аларды жаман, жакшы деп айта албайм. Просто ошол баалыктын негизинде мен келишимдерге барган эмесмин. Сиз азыр, эгер мен жаңылбасам, ошол партияңыздын иштери менен бирге эле учурда жаштарга ийгиликке жетүү жолдору, бизнести өздөштүрүү боюнча бир тренингтерди, семинарларды өтүп жүрөт окшойсуз. Анан кандай ойлойсуз, бул киреше табуу булагыңызбы же азырынча хоббиңиз элеби? Бул маселе мен жаштар менен маалымат алганда көпчүлүк элдин маанай түшүп кеткен, жаштар билим алганы менен тажрыйба жок, ошо ишти баштап кетүү каражат булагы жок. Анан сүйлөшүп отуруп ошо жөнөкөй адамдардын ички табигатына түшүргөндөн кийин эртеңки күнү сурайт, бул элге кандай жардам көрсөтүп атасыңар деп. Көбүнчөсү баягы күнүмдүк материалдык жак менен, бирок адамдын эң чоң байлыгы бул акыл эс тажрыйбасы болот. Анан саясатчы катары өзүм болгон мүмкүнчүлүгү менен өзгөчө аймактарда кыйналган ошо жаштардын катмарына коомдук иш менен катары салымды кошуп коеюн деген бир өзүмдүн ак ниет иштерим.
Бул бир четинен таанымал маалыматын, тил табушы маалыматын өзгөртүп атат. Экинчиден, ар бир партия өзүнүн эртеңки күнү ушу маселени чечүү, кадр маселесин чечет. Албетте ошо билимге, тажрыйбага умтулган адамдарды эртеңки күнү өзүбүздүн жанагы саясий программаларды аткарууга биз кадр резервтери катары камдап жатабыз. Анын баардыгы акысызбы же бул киреше тапкан булагыңызбы? Эч бир акы койбойбуз. Бул өзүбүздүн партиянын каражаты менен биз элге билим берүү булактарын ачып атабыз. Партияңыз ушунчалык эле байбы, ким каржылайт эгер сыр болбосо? Чындап келгенде партия бул бир баалуулуктун негизинде, коомдук багыттын негизинде бириккен адамдардын өз каалоосу менен тобу болот. Орусча айтканда по нитке по миру голым рубаха дегендей, ар бир партия мүчөсү жана идеянын багытында өзүнүн салымын кошуп, биргелешип партиянын жанагы каржы фондун түптөп келатабыз. Алгачкы моралдык жетекчи катары өзүм баштагам. Анан мамлекетти да бир адам түптөбөйт. Партия да ошо кичинекей мамлекет сыяктуу имандуу топтоп коет. Мына азыр ошо партиянын саны көбөйгөн сайын ошо интеллигенциянын катмары менен, күчү менен биргелешип жана аймактарда биз партиянын каржы фондун түптөп келатабыз. Албетте, бирок карабайым адамдар биригип, мындай идеялаштар биригип аткандыгы жакшы, бирок ошол эле учурда кандайдыр бир саясий ушул активдүүлүк байкалган учурда, саясий күрөшкө аттанганда каржы ресурссуз алардын жеңишке жетишүүсү өтө эле мындай минималдуу да. Ошол жагынан алганда сөзсүз мекен ынтымагынын мындай түптөлгөн аркасында тура турган адамдар болушу керек да. Кезегинде сиздин оппоненттериңиз айтып жүрдү, бул Орусиядан алган каржы менен иш жүргүзүп атат. Учурунда каржысы түгөнүп калып дагы жеңишке жетише алган жок деди. Ошондо сиз эмне үчүн жооп бергениңиз жок анда? Анткени негизи эле партия түптө ошо каржы фонду менен жалпы коомдун маселесин чечүү иштери коом негизи өзү басып өтүш керек экен. Мына өзүңүз билесиңер, жана курулай убадаларды эл көрдү, өзүнүн тагдырына бекер оокат болбос маселени басып, жанагындай трактор алганы болду, кредит алганы болду, завод фабриканы салды. Бирок эч качан бекер оокат болбойт. Кыргыз элинин тагдыры кыргыз жарандарынын өзүнүн колунда болот. Ар бир адам өзүнүн аң сезими менен өзүнүн ушу келечекте боло турган турмуш багытына салымын ошондо гана адилеттүү жанагы бийлик бутактары түптөлөт. Анан коомдун 2010 жаңыдан ушу биз жана партиялык түптөө багытына аттанып. Бирок сиз дагы эле каржыдан качып атасыз. Кимдер каржылайт? Жеке өзүңүздүн бизнестен улам? Мен башында өзүм түптөгөм. Өзүмдүн чет өлкөдө 24 жыл эмгектенип жүргөн. Эмне үчүн өзүм түптөп баштадым? Анткени жеке өзүңүздүн капиталыңыз. Өзүм капиталым, потому что өзүм баштабасам, дагы бирлөрдү үгүттөгөн моралдык жакта мен өзүмдүн укугум болбой калат болчу. Өзүм ошо жанагы партияны түптөп, алгачкы шайлоодо өзүм чыгып, жүзүмдү көрсөтүп, жана идеяны жеткизүү багытында аракет кылгандан кийин, өзүнүн салымында кошуп аябаган жигит экен деп, анан жанагы мен айткан партиянын алгачкы тобу түптөлө баштады. Кийинчерээк ошондой адамдардын саны көбөйгөн сайын мага жеңилирээк болду. Сиздин партияга кол сунуп жардам берейин, катарыңа кош деген сунуштар ушул мындай колунда бар ишкерлер тарабынан түштүбү, түшкөнү жокпу? Чындап келгенде, мен жаңыдан келгенде саясий салмак убакыт ичинен түптөлөт экен. Жанагы каржы булагында өзүнүн жеке кызматында иштеген адамдар, бул эпчил адамдар гарантия болмойнчо өзүңөр билесиз, бийликке жакын болот. Андай сунуштар болгон эмес. Азыркы күнү жана сиз айткандай саясий салмак көбөйгөн сайын эми ар кандай сүйлөшүүлөр жүрө баштады. Бирок ошондо да биз жанагы мамлекеттин баалуу багытындагы келишимди алдыга коюп атабыз. Болбосо жанагы каржы жагы менен эле түптөлгөн адам бизде жанагы жеке кызчылык негизиндеги бийликтин жанагы жеке кызчылык системасы түптөлүп калат. Азыр сиз саясий салмак жөнүндө айтып атасыз да, бирок кандай ойлойсуз? Сиз өзүңүздү мындай саясатчы катары тажрыйбалуумун деп эсептейсизби? Болбосо мындай саясатта же мамлекеттик кызматта иштегениңиз жок, Кыргызстандагы мындай саясий жүрүштөр, саясий интригаларды өтө жакшы өздөштүрбөсөңүз керек да. Бул жагы сизге кыйынчылык жаратпайбы? Мен келгеним 8 жыл болду. Албетте ал кыйынчылык менде болду. Жаңыдан келгенде баягы коомдук ишке аралашкан адамдар бири-бирин таанычы, өзүнчө саясий элдин ички табигаттарын ошо элди ынандыруу тажрыйбасы күчтүү болчу. Бирок албетте баягы маймылда велосипедде үйрөсө болот экен, жанагы шайлоого катышкан процесстин жыйынтыктарында аймактарды кыдырып жүрүп, ар кандай адамдар менен таанышып, жана кетип аткан саясий катачылыктарды түздөгөнгө мен көп аракет кылдым. Жана жөн эле аша чаап кетип, телеэфирлерге чыкпаганда ошо болду. Кетирип аткан каталарды түздөп алайын, ошо элдин биринчи каалоосун билип, ошо эмне себептен ошо жанагы иштердин жыйынтыгы чыкпай атат деген эрежеге мен өзүм көңүл бурушум керек болчу. Азыркы күнү эми саясатчы өмүр бою тажрыйба алыш керек экен. Албетте 8 жылда салыштырмалуу мындан баштаган 10 жылга караганда мен көп маалыматты азыр билип калдым. Маалымат кай жагынан?
ар кайсы аймактагы анткени бизде ар кайсы элдин көйгөйүн билдиңиз. элдин көйгөйү, саясатчылардын карым катнаш мамилелери, ички типтелгөн эрежелери, мына ошону мен азыр бүгүнкү күнү көп маселени биринчи акыл менен чечет дейт. Өзүм маалымат буга катары азыр өзүм толук кандуу билип калдым. Макул, анда Кыргызстанда саясатта салмагы бар инсандардан кимиси менен пикирлешип, мындай ымалашып турасыз? Чындап келгенде мен ич ара талаш тартышым жок, баары менен таанышмын, көпчүлүгү менен адамдык мындай мамилем бар. Алардын да саясий көз караштарын билем. Бирок мындай саясий кандайдыр бир жыйынтык иштерге мен биргелешип барган эмесмин. Анткени алар мен келишекте эле алдын ала төптөлүп калышкан. Бир ортодо аралыкты кармап жүрөт экенсиз да Мен дайыма. өзүм анткени мен үчүн коомдук кызыкчылык өтө ыйык деп өзүмө башында ошого эрежеге берген. Жана сиз маселени чагылдырып келдиңиз, мамлекет иштерине аралашпаган деп. Негизи эле ушу биздин туура эмес түзүлгөн мамлекет иштерине аралашкан адамдардан кыргыз элинин коому кутулмайынча Кыргызстан оңолбойт. Ошол тажрыйбаны үйрөнбөй эле коеюн деп атам да. Анткени эпчилдик, жеке кызыкчылык, мамлекет башкаруу деген бул таптакыр башка принциптерде болот. Анда сиз ошо мамлекеттик кызматта иштегендердин баардыгында эле мындай мүчүлүштүктөр бар, алар таза эмес иш жүргүзүп атат деп ойлойсузбу? Жок, 90% мамлекет кызматкерлери өзү билимдүү жакшы адамдар. Ошолорго туура эмес эрежени түптөп аткан саясаттын алдыңкы катмарындагы биздин Алар кимдер? Мына өзүңөр билип атасыңар, мына бүгүнкү парламентте отурушат көпчүлүгү, жогорку бийлик бутактарында отурушат. Алар эмнегедир бирге чогуу келишкен, азыркы күнү ошо бир багытта, бир руханий багытта келген адамдар өзлөрүн бири-бирин каралап, анык жанагы маданият жүздөрүн көрсөтүп атышат. Мен негизи эле башынан кошулбаганыма ошо сүйүнүп отурам. Кечээ бүгүн эртең программасын угуп жатасыз. Студиянын мейманы Мекен ынтымагы саясий партиясын түптөгөн анын жетекчиси Темирбек Асанбеков. Темирбек мырза, айтыңызчы, мисалы сиз жакында эле ушул өзүңүздүн Facebook'тагы баракчаңыз аркылуу Кыргызстан саясатында эки жүздүүлүк, кошоматчылык, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Отунбаева, андан кийин Алмазбек Атамбаевтан бери эле уланып келе жатат деп жазыпсыз да. Бул адаттардын коом үчүн зыяны эмнеде деп ойлойсуз? Коом үчүн зыян өтө чоң. Мен багы саясий туруктуулук өнүгүү үчүн таасир береби булар? Анткени бул жерде азыр кеп ошол инсандарда эмес. Кеп мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүндө, мамлекеттин экономикалык өнүгүүсүндө. Бул жерде адамдын да жеке кызыкчылыгы жогору бааланып калат. Ошого шарт түптөп аткан жанагы жогорку бийлигинде аралашкан катмарма адамдар, алардын бүгүнкү күнү кылган мамилеси тез маалыматты өзгөрүп, коомдук кызыкчылыкка тоскоол алып келеткенин көрүп, өзүмдүн гана саясий көз карашымды эстетип коюуга аракет кылдым. Балким ойгонуп кетер, башка сезимде чечим кабыл алып кетер деген үмүттө. Азыркы парламенттин ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз? Бул парламент оор абалга келип такалып калды, чынын айтканда. Кандай? Бүгүнкү күнү парламент бул экономикалык багытты негиздеген аткаруу өкмөтүн негиздеп аткан бул блок. Өзүлөрү өкмөт түптө конституцияга байланыштуу чечим чыгарышат, бирок ошонун жыйынтыгына биргелешип жоопкерчилиги багытынан качып атышат. Чындап келгенде булар эң жогорку жоопкерчилик парламенттин өзүндө. Мисалы үчүн ар бир ата эне өзүнүн бала бакырасына жооп берет дегендей. Анан бүгүнкү күнү биз баягы жыгылганы тебелеген болуп күнөөкөр издеген менен саясий күнөө парламенттин өзүнө келип такалып атат. Парламент бүгүнкү күнү конституция чегинде өтө жогорку даражага жеткен. Бирок эмнегедир өкмөт түптөө маселеси баягы эле алгачкы президент багытына келип такалып калат. Бул парламенттин ушу мыйзам чегинде укугу болсо да өзүнүн алыстыгын көрсөтүп атканы. Мен айтам, бул парламенттин эртеңки тагдыры да өтө кыска болуп калчу деп болуп турат да. Бул парламентте мындай кесипкөйлүк жагынан алганда мурунку парламенттер менен салыштырып карай аласызбы? Мен эми карасам, мындан 3 созывда эле ошол эле депутаттар отурушкан. Баягы партиянын аттары өзгөрсө деле ичиндеги зат өзгөргөн эмес. Анан адам кандай болсо, кеп парламент ошо түптөлгөн адамдардын сапатынан болот экен, билиминен болот экен. Ошондуктан мен 2010-жылы келген парламентте деле, 2015-жылы келген парламентте деле мындай эч өзгөргөн жокмун. Ошол эле өкүлдөр болгону гана баягы парламентке кирип кайыктар алмашты.
Сиз парламенттик шайлоого катышканыңызда 1% дагы добушту ала албай калдыңыздар эле, ушул сиз жетектеген партиячы. Анан азыр талдап көрсөңүз кемчилиги эмнеде болгон экен? Лидерге байланыштуу болдубу же келип эле каржыга байланыштуу болду? Мен жана жогоруда да бир суроону бердим эле, бирок сиз кыйгап өттүңүз. Партиянын да каржысынын канчалык деңгээлде роль ойной алгандыгын аныктадыңызбы? 2010 жыл башталганда биз коммерциялык шайлоо багытын өтүп кеткенбиз. Мен муну билгем. Ошондуктан жана республика жеңилериңизди да билгенсиз. Мен негизи эле ушу коммерциялык жол менен саясий багытты негиздөө каршымын. Болбосо өзүңөр билесиңер, азыр дүйнө арасында ар кандай акыл эсин алуу, каржылык фонд менен бийлик бутагын ээлеп алуу күрөштөрү жүрүп атат. Эгерде сырткы мейли бул жерде өзүнүн кыргыздын кыздары, балдары келип атат, эртеңки күнү тышкы душман келип жанагындай коммерциялык жол менен ошо наркомандай болуп көнүп калган элибиз өзүнүн тагдырын берип койсо, Кыргызстан эртеңки күнү оору алып келип такалып калышы мүмкүн. Ошондуктан мен сырттан келгенден кийин бул принципиалдуу түрдө ошо коммерциялык жолго барган эмесмин. Буну көп мамлекеттер басып өткөн. Бирок баягы бала өзүнүн колун үтүккө күйүзмөйүнчө үтүктүн ысыгын сезбей калат дейт. Эл да убакыт ченемди басып өтсүн, жанагындай курулай убадаларды өз башынан өткөрсүн. Анан экономика, жанагы турмуш талабы акыры келип, ушу биздин бул адашкан багыт экенин негиздөөсүн деп мен өзүм ошого атайын кеп жеңгенде жеңилгенде эмес, ошо принципиалдуу эртеңки коомду өзгөртүп алган деп экен. Баягы парламентте катышып, шайлоого катышып, жеңүү эмес, жөн гана катышуу деген принцип болгон экен да анда, Ооба, мен эгерде парламентке киргим келсе, мен партия ачып деле кыйналбай эле, эми жалгыз моюнга алып ал маселени көтөрүшө болор да. Эки парламенттик шайлоо. Мен башка бир партияга кирип кетет белемин. Жөн эле мен депутат болго андай сунуштар да болгон, өкмөткө кире деле сунуштар болгон. Бирок эл азыр эмнени күтүп атат? Айтат, баары сүйлөй берет, бирок ишке келгенде өзгөрүп кетет деп. Мен ошо убакыт ченемди, туруктуулукту көрсөтөйүн. Айткан сөзүмдүн жыйынтыгына жетүүгө аракетимди көрсөйүн деп мына 8 жылда бир саясий багытта келдим. Саясатта туруктуулук, принцип деген маселелер канчалык деңгээлде роль ойнойт, чечүүчү маселеге ээ? Анткени көпчүлүк учурда эле кызыкчылыктардын кагылышы болуп калып атпайбы? Бул жанагы саясий туруктуулуктун жоктугу, принцип жоктугу негизги мамлекет үчүн өтө коркунучтуу нерсе. Жеке кызыкчылыктын негизинде түптөлгөн мамлекет эртеңки күнү жана жалпы коомдук баалуулуктардан таптакыр элди адаштырып таштайт. Кээ бир мамлекеттер жоголуп да кеткен тарыхта. Анткени ушул мамлекет ушу жарандардан түптөлөт да. Мына ушул коркунучка жараша кеп даже парламентке баруу же бир бийлик өкүлү болушту эмес болчу. Коомду өнүгүп кетүү жалпы ыймандуу багытта негиздөө болчу. Мен муну Москвада чыгып атканда билгем. Көпчүлүк айткан, бул өтө узун жол. 20-30 жылда мамлекетиңер туура эмес багытка түшүп кеткен. Эл да өзүнүн ар бир жаран өзүнүн милдетинде туура түшүнбөй калган. Бул маселенин убагында тик союз убагында коммунисттер идеологиялык жол менен түптөп келген. Бүгүнкү күнү ар кандай саясий системанын талаш тартышында сиздер өзүңөрдүн коомдук ордуңарды таппай атасыңар. Бирок акыры айтат, бала деле билим алып жүрүп оңолот дегендей, туура багытка көп убакыт ченемдүү аракет кылыш керек. Ошого чыдайсың деп бир окумуштуу досум сурады эле. Аны айткам, эми бизге керек экен. Менин башында айткам, биз кылбасак ким кылат деп. Ошонун принципинде мына 8 жылдан бери мекен тымак багытында келдим. Айыл чарба аддис экен, кесибиңиз бизнесте жүрдүңүз, саясатка эмнеге келдиңиз? Ким алып келди саясатка сизди? Мен өзүмдүн бул Кыргызстанда төрөлгөн үчүн адамдык мындай түшүнүгүм, өзүмдүн бир улуттук сезим алып келди. Биз сыртта жүрүп, мусапырдын тагдырын көп түшүнөт дейт. Ушу экономиканын айынан кыйналган жаштарды көрчүмүн, ал өзү башыман өткөн. Бирок ошонун баарынын себеби саясатка келип такалат экен. Көпчүлүгүнө саясат максат болсо, мен үчүн саясат максат эмес. Саясат бул жанагы коомдук өзгөрүүлөрдү алып келүү мүмкүнчүлүгү болчу. Саясат эмне? Бул саясат деген элдин ишеними. Качан гана ошо элдин ишенимине таянсаң, жана өзүңдүн илимий жолго койгон таасирдүү иштериңди аткара алсаң болот. Ошондуктан мен баягы башка күч болсо байтал жорго болот дейт. Өзүм ушу саясатчы болоюн деген иш пландарымда жок болчу. Ошо элдин жанагы кыйналган көп жаштардын катмарын көрүп, өз башыман өткөн үчүн ошол маселени чечүү үчүн саясатчы болууга аргасыз болдум. Сиз ушул саясатка аралашкан эң алгачкы жылдары эсиңизде болсо керек, мындай коомдо сизди Путинге окшоштуруп, өзү дагы Путинге окшошмун деп айтып жүрөт деди эле. Мындай сиздин ал Путинде кумир туткан саясатчыңыз беле, бирок кийинчерээк көз карашыңыз өзгөрүп кетти көрүнөт.
Эмнеге байланыштуу болду? Бул маселе жанагы түз берилген суроого алынган жооптордон дебат болуп аткан. Анан негизи мен Москвадан келип калган үчүн алда өзүнчө баягы мигранттарга болгон элдин жылуу сезим бар, баягы каражат булагы чечилип атышат, турмуштук социалдык маселелер. Анан көпчүлүгү мындай элди айтып калчу экен, ушу бизди багып аткан балдар жактан бирөө ыймандуу келсе деп, ал ушу дал келип калыптыр. Анан дебатта Динара менен Кубат алып барып атышкан. Анан Динара айым сурап калды: "Сиз Путинди тааныйсыз?" деп. Путинди Москвада тааныбаган киши жок деп айткам. Жакшы тааныйм дегем. Бирок ал киши менен чай ичкен эмесмин. Ошол жерде түптөлгөн мамлекеттин мындай саясий таасирлерин көрүп, мамлекеттин түптөлүш багытын көргөмүн деп айткам. Анан Путин мага жардам берди же болсо Путин мени жибер деп айткан эмесмин. Бул элдин баягы каалоосу менен дал келип калганга жараша жанагындай сөздөр тараган. Азыр орусиялык саясатчылардын ичинен да ымалаңыз барлары барбы? Мындай мамиле барбы? Мен эми башында тааныбаса керек. Азыр алар биз жана Бажы союзуна кирген үчүн, ШОС мамлекеттин курамына кирген үчүн албетте биякта болгон саясий иштерге аябай булар көңүл бурат. Биз мындай тыгыз карым-катнашта мамлекетпиз. Аны ошондуктан мен ойлоп атам, булар азыркы коом ишине аралашкан саясатчылардын мени эле эмес, баардыгын таанышат, жакшы билишет. Кимиси менен ысымдарын атабайсыз азыр? Мен мындай алар менен эч кандай саясий келишимге барган эмесмин. Депутаттарын эле көрүп жүрөм. Кээде алардын жанагы сессияларда кабыл аткан токтомдоруна маалыматтарын кабыл алам. Эми биз кандай гана мамлекет болсун, Кошмо Штаттар болсун, Европа же Кытай же Орусия болсун, алардын биз саясаттагы таасирлүү туура иштерин биз кабыл алсак, анын зыяны тийбейт. Сиз учурунда мындай мигранттарга колдоо көрсөтүп жүргөндүгүңүздү да билебиз, бирок кийинчерээк тескерисинче мындай мигранттардын ошо мекен ынтымагына, анын ичинде Темирбек мырзага мындай көп нааразычылыктар болду деген дагы пикирлер айтылып кетти. Мунун жүйөсү эмнеде? Же мындай көрө албастык болдубу, же да башка биз билбеген себептер барбы? Мен бул маселенин ушундай элдин арасындагы натыйжа болоорун билген эмесмин. Өзүмдүн бир ак ниетим менен тышка жүргөн мигранттарга жардам берип борборун негиздегем. Анан көрсө иштеп атат да ал борбор азыр. Ошону ачып, мен саясатка бар электе ошол ак ниетим менен ошол ишти баштагам. Көбү сабатсыз, экономика, юридикалык жактан билишпейт. Анан өзүмдүн каржы фондумду ачып, бирок карасам Кыргызстан эле чубап эле ошо муктаждыкка келген адамдардын катмары көбөйүп атат. Көрсө биздин элдин көпчүлүгү жанагы саясат эле эмес, негизи эле турмуш багытында бардыгы эле бирөөгө үмүттөнгөн бир моралдык жактан тарбия алып калышкан. Анан карасам улам эле чубап келип атат. Мен мамлекет болгондон кийин эртеси күнү баарына жардам бере албайм. Как раз ошол мен жардам берүү борборум саясатка барууга мажбурлады. Жок, мен ушу себеби менен күрөшүп, то есть жыйынтыгы менен күрөшпөй, себеби менен күрөшүп болот. Ошо мигранттын чыгып аткан булагы биздин саясий баалуулукка, саясий жанагы экономикалык багытка келип такалат. Анан ошон үчүн мен ошол негиздеп колдон келген, эми жалгыз адам мен да пендем да, жардам бердим. Анан бирөөсүнө жетсе, бирөөсүнө жетпей калат дейт. Албетте алар көп. Анан баягы өзүнүн муктаждыгын өзүрүн көрбөй калган адамдар албетте нааразычылык кылды. Бул бир жагы. Экинчиден, мен саясий ишке аралаштырганы Россиянын өзүнүн конституциясы бар, мыйзам ченемдүү. Алар мени чакырышып, өзүң саясий ишмер болгондуктан жарандык алмашкандан кийин саясий ишмерлер биякта коомдук иш жүрүүгө тыюу салынат деп мени жанагы өзүм жана жардам берүү борборун ачууга тыюу салышты. Мен мыйзам буза албайм, макул деп ошо мыйзамга башыйп аны токтотууга аракет кылдым. Бирок чын эле аракет кылбай мен ушу биздин жанагы чогуу иштеп жүргөн миграция өкүлдөрүнө айткам, ушуну алып калгыла. Өзүңөр ушу каржы фонду десем, биздики ар ким өзүнүн жеке кызыкчылыгын коргоп эле ошол кичинекей бириккен бир ыймандуу иштерди алып бара албайт экен. Бардыгы эле баягы катуу сүйлөгөн менен өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөйт. Болбой эч ким ошону демилгени колбогондон кийин мен мыйзам чегинде, Россиянын конституциясынын чегинде аны жабууга аргасыз болдум. Азыр мына мекен ынтымагы саясий партиясы жөнүндө сурагым келип атат. Кыргызстанда юстиция министрлигинен каттоодон өткөн 200дөн ашуун саясий партиялар бар да. Алардын арасында бир күн эле иштеп анан жок болуп кеткендери бар. Убагында сизди айрымдар тили сайрап, дымагы күчтүү болгону менен колунда каражаты жок деп дагы чыгышты. Анан шайлоого, эми алдыда парламенттик шайлоого албетте сиз астедил даярдык көрүп жатсаңыз керек. Каражатты өзүңүздүн бизнестен аласызбы же кимдер каржылашы мүмкүн? Мисалы үчүн жана каржы жок деген сиз өзүңүз далилдеп кеттиңиз. 2 чоң республика деңгээлде парламент шайлоого катыштым. Бул өтө чоң каражат. Президенттик шайлоого катыштым. Анан ошонун баарын жыйынтыгын көрүштү. Ошол чоң милдетти өзүмдүн жеке каражатымды аткарсам, ошо каражат жок деген адамдарга таң калам да. Чоң республикалык деңгээлдеги эле шайлоо эмес, айылдык деңгээлде шайлоого катышуу бул чоң каражатты талап кылат. Анан бул айтып аткан бул саясий сабатсыздык же баягы көрө албастык менен айтып атышат. Бул биринчиси. Экинчиден, жалаң эле каражат мен эмне үчүн таянып барсак арты жаман бүтөөрүн мен дагы далилдеп кеттим. Бул Аскар Акаевдин убагынан эле ушинтип калса керек, баягы чай берип атса
ичип койгула, тамак берсе алып койгула деп атып, негизи эле саясат жолу ушундай материалдык жак менен чечилет деген элде тарбия сиңип калган. Анан мунун деңгээли өсө баштады, аягы завод, фабрика менен чоң акчалар менен бүтө баштады. Бирок бардыгы эле баягы элдин жанагы мамлекетине болгон салымын жанагы майда күнүмдүк оокаттар менен алдап алып болуп, 20 жылдан бери түптөлгөн баягы эпчил адамдардын бийлик бутагынан алыстай албашат. Ошон үчүн мен өзүм карапайым элдин арасына чыккам. Негизи бийлик ошо карапайым элдер үчүн түптөлөт, ошолордун кызыкчылыгы үчүн, бюджеттик казына үчүн. Тигилер болсо канчалык мамлекет алсыз болсо, баягы бай өнүккөн эпчил адамдар өзүнө мындай мыйзам чегинде тоскоолдукту аз көрүшөт. Ошон үчүн мен баарыбыздын эңсеген социалдык тармактагы кыйналган адамдардын кызыкчылыгын коргоо багытында мен Мекен ынтымак партиянын жанагы программасы менен өзүм саясий ишке аралашып жүрөм. Азыр мына парламенттик шайлоого 2 жылга жетпеген убакыт калды. Айрым партиялар азырдан кызуу даярдыкты көрүп атат да. Жеңишке жетишериңиздерге ишеним барбы? Эгерде бул жолу дагы мындай жеңиш жылмайбай калса, анда ушундай эле саясий активдүүлүктү уланта бересизби же биротоло көңүлүңүз кайыт болобу? Мен жеңип жүрөм. Анткени жеңиш качан жыйынтык көрсөткөндө, жанагы парламентте отургандар, парламентке өткөн, бийликке барган адамдар баардыгы жеңилди. Парламентке барып, ошол милдетти алып алып, мына бүгүнкү күнү бюджетибизде карызыбыз, экономикасы талкаланып, кыйын абалда турат. Ошон үчүн мен айтам, мен эгер күнү барып ошол милдетке ишенимге тартыктуу болуп калсам, жыйынтык көрсөткөн күнү жеңдим деп айта алам. Парламентке өткөндө бул жеңиш деп айтыш аз кыйын азыр. Атам айтып калчу, кеп үй бүлө аялалганда эмес, ушу үй бүлөнү бакканда деп. Ошондуктан мен айтам, ушу жеңилген партияларга боормойт. Четте жүрөсүз, анан Кыргызстанга ошол үй бүлөңүздү баккыдай инвестор тартып келген учурларыңызды айтып бере аласызбы? Биринчи инвестор алып келиш үчүн бияка туруктуулук шартын түптөш керек. Тыртышкан үйгө тамак ичкенде келбейт, аш болбойт. Мына бүгүнкү күнү тышкы карыз көлөмүн көрүп атабыз, бюджеттин көлөмүн көрүп атабыз, саясий коркунучтарды, коопсуздук коркунучтарын көрүп атабыз. Ошондуктан канча биз инвестор алып келебиз деп сүйлөгөн менен акыл эстүү инвесторлор бияка келбейт. Биринчиден баягы ыймандуу үйгө мейман келет дегенде, ошо инвестор да өзүнүн кандайдыр кызыктуу. Бирок соңку 6 жылдан бери туруктуулук саясий сакталып келе жатпайбы? Саясий туруктуулук сакталып келип деп айтып атасыз, бирок өзүңүздүн жанагы коопсуздук органдарын иштеп атканын көрүп атасыз. Мисалы үчүн саясий туруктуулук кайдан болот? Ошо келген инвесторго ошо каражаттын кирешесин таап кетүү кепилдиги берилгенде. Бизде эч кандай андай жок. Анткени өнүккөн мамлекеттерде бул бар. Керек болсо бийлик институттары өзүнүн жанагы ишин алып кетүү шарттарында түптөп беришет. Кыргызстанда андай шарт эмес, каражаттын бар экенин билгенде тоскоолдук башталат. Эмне себептен? Анткени бийлик бутагындагы бир да чиновник өзүнүн айлык акысына жашай албайт. Бардыгы ошол үстөмдүктүн негизинде бийликтин жанагы мындай кысымынын негизинде гана жана материалдык, социалдык маселесин чечет. Ошон үчүн мен айтып атам, инвестор келүүгө бүгүнкү күнү саясий шарт түптөр элек. Мамлекеттик кызматта иштеп, бирок бай болууга мүмкүн эмес деген ойдосуз, Негизи эле мен жогорку бийликте мамлекеттик кызматкерлердин жеке ишканалык иштерин жүргүзүүсүнө өзүлөрү эле эмес, туугандарына, жора жолдошторуна өзүнүн бийлик таасирин көрсөтүп, ишмердүүлүк кылууга мен тыюу салат элем. Болбосо биз азыркыдай экономикага чоң тоскоолдук келтиребиз. Азыр эми президент мына коррупция менен катуу күрөшүүгө бел байлап атат. Мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси, чыгашасын бардыгын декларациясын тапшырып, ал түгүл 20 000 сомго чейин эгерде мындай бир нерсе буюм сатып ала турган болсо, анын бардыгы 20 000ден ашса банк аркылуу ишке ашыш керек деп атат. Ушунун бардыгы сиздин оюңуз боюнча мындай коррупцияны алдын алып, ага бөгөт коюп бере алабы же башка дагы рычагдар керекпи? Бул бир эле жак чагылдырылат, легалдаштыруу, элге ушу маалыматты жеткизүү. Бирок өзүңүз билесиңер, ар бир адам бул дүйнөдө татыктуу жашоого умтулуп, ден соолугун чыңоого, ошо үй бүлөсүнө бакубат жашоо түптөө багытында келет. Биринчиден ойлотам, ошо коррупция эмнеден чыгып атат, ошонун себебин далилдеш керек. Анан жөн эле биз коррупцияны жоготобуз дегенде мен ойлотам, кичинекей бир тууган калк экенбиз, бири-бирибизди күнөөлөп атып, эртеңки күнү саясий туруксуздукка барабыз деп. Мына ошон үчүн биринчиден ошол эле чиновниктер да булар адамдар, ошо мамлекет кызматкерлеринин социалдык маселесин, турак жай маселесин, эртеңки күнү турмуштук кепилдик иш алып баруу маселесин биз мыйзам чегинде бекитишибиз керек. Эң негизги акча каражат документтин негиздеген бюджеттин адилеттүү бөлүшүндө мына ушунун баарына биринчиден саясий эркте, илимий жолдо биз жанагы ыймандуу саясий багыт
негиздешибиз керек. Анан жөн эле биз баягы айтып коюп эле коррупцияны азыр бирөөнү күнөөлөсөк жоголуп кетет деген эч качан болбойт. Бүгүнкү күнү ары карап ыйлап, бери карап күлүп турган коомдун көп тармагындагы адамдар ыңгайсызда турушат. Ошон үчүн мен ойлойм, көп мамлекет өнүккөн. Ошол мамлекет кызматкери болобу, жөнөкөй жеке ишмер болобу, баардыгынын турмуштук багыты ушу мыйзам чегинде адилеттүү негизделиш керек. Мына ошондо гана биз коррупциядан айрылабыз. Кыргыз өкмөтүнүн ошол жүргүзүп аткан аракетине, экономикалык, социалдык бир саясатына сиз канааттандыңызбы? Анткени албетте өкмөт тез алмашып атат, бирок кимисиники мындай көбүрөөк көңүлүңүзгө төп келди? Мен бүгүнкү күнү экономист катары Кыргызстандын жанагы ортокчул мамлекет катары Кытай менен иштеп аткан Бажы союзундагы иш багытын көрүп атам. Анан социалдык маселенин баары жана сыртта эмгектенген миграциядагы биздин уул кыздардын жардамы менен чечилип аткан экономикалык багыт негизделген эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, бир да өкмөттүн саясий экономикалык программасын көргөн жокмун. Саясий шартты, экономикалык шартты өзгөртүү багытын көргөн жокмун. Балким булар деле Кыргызстанга жакшылык каалайт, бирок илимий деңгээлде ошол багыт негизделген эмес. Мына өзүңүз айтып калдыңыз, Facebook'та мен кайрылдым. Экономикалык программанын жоктугу, кадр маселесинин туура эмес түптөлүшү, каржы булактарынын негизделбеши Кыргызстанды бүгүнкү күнү Оралга такап, биз өзүбүздү ушундай Кыргызстандын оор шартына негиздеп койдук деп. Албетте алар деле Кыргызстанды сүйөт, бирок эмнегедир ушу көпчүлүк ошо саясий багытты негиздей жүргөн адамдар өзүнүн эле баягы эпчил жеке ишмерлик иштерине чуркап алаксып кетип атышат. Ошон үчүн мен азыр андай багытты көрдүк. Эч бир өкмөт башчынын ишине канааттанганыңыз жок? Эгер үмүттөрүм бар болчу 2010 келгенде, керек болсо жанагы ар кандай саясий багыттагы партиялардын биригип атканын көрүп мен сүйүнгөм. Эми ушунчалык Алмашашевди колдоп атышат. Республика партиясы, Атамекен партиясы, Ак Шумкар, Замандаш. Эми колдогондон кийин баардыгы ошонун милдетин алды. Мен ойлогом, Кыргызстан биригип кетип, баардыгы социал-демократ болуп, анан туруктуу мамлекеттин жанагы коому кызыкса иштеп кетеби деп. Колдорун колдоп, милдетти илип коюшуп, кайра өзлөрүнүн партиялары менен баягы бийлик бутактарын талашып, жанагы туруксуздук алып келип атканын көргөндөн кийин мен ойлодум, анда эртеңки күнү биз экономикалык багытын ача албаспыз көрдүк. Анан ошол эле жогорку бийликтеги адамдар, саясий ишмерлер өзлөрүнүн жеке ишканаларын иштетип атканын көрүп, мен ошон үчүн мен аларга кошулбаган себеби ошондон болду. Азыр сиз эч бир партияга биригип же алардан чыккан жоксуз, өз алдыңызча партияңыз менен эле келе жатасыз. Менимче саясий оюндардан да тыш жүргөн адам катары мурунку жана кийинки ажоолордун ортосундагы түзүлүп аткан азыркы кырдаал же мамилеге кандай баа берер элеңиз? Же бул мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүшпү? Эми мыйзам бул эмне? Баардыгыбыз бир келишим менен бир турмуштук багытты негиздеп бир жалпы эрежеге отурубуз. Бирок ошол эрежени эң негизи эң жогорку деңгээлде бузулат. Карапайым эл балким баягы тартипке баш ээр, бирок эмнегедир ошо өзүбүз кабыл аткан мыйзамдын баары ошо жогорку деңгээлде, саясий деңгээлде бузулуп атат. Баягы эле жеке кызыктын негизинде. Муну деген эми Аскар ака же Курманбек Салиевич же андан кийинки жетекчилер атайлап кылды деп айта албайм. Бул ошо саясий тажрыйбанын жоктугунан. Анткени ошонун кесепети ошол эле мамлекет жетекчилеринин башына келип кайра тийди. Баягы үй бүлө кура албай адашкан, кайгыга баткан, кыйналган адамдардай сезилет да. Муну эми балким тарыхта басып өтүшүбүз керек. Аларды атайлап кылды деп айта албайм. Саясий тажрыйба кимде жетишсиз болду? Атамбаевдабы же Жээнбековдабы? Сиз жооптон алыстап атасыз. Эми Сооронбай Шариповичке азыр эми баа бериш кыйын да, эми жаңы келди да. Алмазшариповичке үмүтүм чоң эле болчу, бирок эмнегедир убакыт жанагы ар кандай саясий бирикменин ортосундагы талаш тартыш менен өтүп кетти. Экономика көңүл бурулган жок. Мына өзүңүз билесиңер, Өмүрбек Черкештин ортосундагы кагылыштар, Бабановдун ортосундагы кагылыштар, Ата журт партиясынын ошондо кагылыштар. Мен уну Москвадан келе атканда эле айткам, сиз жакшылап карап көрсөңүз, РИА Новостьтен мен Кыргызстандын жарандыгын ал электе 2010 жылы шайлоо болду электе айткам. Ушу талаш тартыштын негизинде бирикпеген тартипсиз коалициялык өкмөт түптөлөт, бирок талаш тартыштын негизинде коалиция өкмөттүн эч качан иш жыйынтыгы көрүнбөйт. Кыргызстандын экономикасы оор абалга келип такалат деп. Мына менин айтканым мына бүгүнкү негизде Муну мен 8 жыл мурун айткам. Андай болсо, ушул мамилени кантип мындай бекемдеш керек да? Бул кантип туруктуулукту камсыз кылыш керек? Мисалы, макул жылыга же кээде 1 жылга жетпей өкмөт алмашып атат да. Буга бир четинен коомчулук баа бериш керек.
бул өтө маанилүү нерсе. Экинчиден, бардыгыбыз мисалы үчүн бир саясий лидердин кызыкчылыгы менен бирикпейт, коомчулуктун бир баалык негизиндеги бир идеянын негизинде, баалыктын негизинде. Балким ошо социал-демократ бул Маркстын теориясында иштеп келди. Ошону эл тандаш керек болчу. Эми ата журт же республика дешет. Мен ошону өзүм идея катары көргөн жокмун. Мисалы үчүн мен бир саясат үчүн барбайм, ошо коомдун кызыкчылыгы үчүн барам. Мен карасам Кыргызстанда ошо ынтымактын жоктугунун айынан баягы элдин башы бирикпей турат, а бирикпеген элдин башында эч качан иштин жыйынтыгы чыкпайт. Ошону көрүп мен адилеттүүлүктүн тирегинде мекен ынтымагы келсе, жанагы саясий иштерди чечүү шарты түптөлөт деп мен өзүм жана мекен ынтымагы идеясында кеткем. Ошол идеянын негизинде да адамдар чакыргам. Бирок эмнегедир бүгүнкү күнү бардыгы бизде баягы ар ким өзүнчө Бонапарт дегендей өзүнүн баягы амбициялык чегинде иш алып барып атышат. Мен эч качан адамдык сапатына тийишкен эмесмин. Негизи өзүм түз жүрөйүн. Ар кимдин өзү үчүн кадыр бар кыйык. Бирок өзүм түз жүрсөм, жанагы өзүм үчүн ыймандуу тилегим менен кабыл аткан ынтымак багыты жок дегенде тил табышуу платформасын түптөйт деген убакыт ченемдүү ишимди жүргүзүп келдим. Азыр сиз сырттан туруп сын айтып баа берип атасыз да, эгерде азыркы мына Кыргызстанга туруктуу жашоо үчүн келип иштеп аткан экенсиз, өкмөткө чакырса барып иштеп берет белеңиз, ошол идеяларды деле өкмөттүн мүчөсү катары ишке ашырууга болот да. Бүгүнкү күнү өзүңүз айткандай 4 айлык 5 айлык өкмөттүн түптөлүп бала деле 9 ай төрөлөт экен, эч жактан саясий кепилдик берилбейт экен. Ана иш алып барыш үчүн обязательно шарт түптөлүш керек. Мына өзүм мындай тилерге сын таккан эмес, ошо саясий жанагы кепилдик берилбегенден өкмөт ишин алып барууга мыйзам чегинде укук бекитилгенде мен ошон үчүн барган эмесмин. Болбосо баягы иш баштары негизде саясий кепилдик бул сиз туруктуу бир топ убакыт иштешиңиз жөнүндө. Албетте, эми өзүңүз билип атпайсызбы? Кичинекей бала деле 11 жыл мектеп көрөт экен. Анан 8 айда 9 айда алмашкан өкмөттүн иш жыйынтыгын биз кандай гана бир вундеркинд болгондой эле көрсөтө албайбыз. Мына ушунун баары эмне себептен келет? Жанагы атайын постоянно ар дайым ушу саясий туруксуздукту алып келип, ар бир жана эпчил адамдар өзүнүн жанагы жеке кызчылыгын түптөп алуу эрежеси болуп атат. Эми коомчулук таанып калды. Мына ошол бир туугандарым мамлекеттүүлүккө өтсө, өзүнүн эпчилдигин токтотуп, жанагы мына жакын деле эми Кыргызстандын турмуштук маселесиндеги Канн фестивалында кино чыкты. Ошолорду көрүп бир намыстар ойгонуп кетип, балким чыныгы эле мамлекетчил адамдар болуп кетет деген бир ниеттемин. Айткыңызчы, мына сиз азыр Кыргызстанда жашап атасыз, бирок ушул абалды, ушул саясий кырдаалда мисалы улам эле баягы эле жүздөр, баягы эле саясий элита келип атат деп айтылып атат да коомдо. Жаңы генерациянын, жаңы муундун келишине эмне тоскоолдук кылып атат? Жаңы муундар келиш үчүн ошо жаңы муундар өзү саясий жанагы коомдук иштерге аралашыш керек. Сиз айтып калдыңыз. Мен эмне себептен саясатка келдим? Ушул эле маселени мен сыртта жүргөн өзүмдүн бир туугандар менен кеңешчүбүз. Жаңы адамдар келсе деп. Манан баарыбыз эле келсе, булар жаман, тиги жаман дегенмен саясатка аралашканда гана жаңы жүздөр пайда болот экен. Ошо 1 миллион сыртта жүргөн уул кыздардын арасына мен тарыхта биринчи жолу келдим. Эмне үчүн ошолор келип аралашпайт? Сиз айткандай жана өзүнүн жеке оокатын аяшат, жеке каражатын. Анткени саясат деген өтө ысык суусу бар сыноо. Анан мен өзүм ушу Афганистанда эле түрүү келдим эле. Баары бир билип туруп кылбай койгон адамда күнөө болот деп, ошо миллиондогон жаштардын ичинен биринчи жолу мен чоң саясатка келип аралаштым. Эл өзү айтып атат, жаңы адамдар чыкпайт деп. Жаңы адамдар ошо шайлоодо пайда болот. Элдин астына чыкканда пайда болот. Эмнегедир ошо мен Кыргызстанга бир жаманчылык кылган эмесмин, казынанын бир тыйын алган эмесмин. Өзүм чет өлкөдө тапкан оокатым менен мыйзам бузбай жана саясий иштерди жүргүзүп атсам, ошого кичине мындай ыраазычылык билдирүүнүн ордуна баардыгы эле кемчиликти издешет. Мен ойлоп атам, бул да убакыт ченемдүү адамдын ким экенин өзү түптөлөт, эл да өзү туура баа берет деген үмүттөмүн. Азыркы учурда бизнесиңизди ким алып иштетип атат же өзүңүз эле өнүктүрүп атасызбы? Анткени саясат менен бизнестин да айкалыштырып кетүү бир топ порталдуу да. Мен саясатчылардын бизнес жүргүзүүнүнө таптакыр каршымын мыйзам чегинде. Өзүмдүн үй бүлөм багуу, мындай үй бүлөлүк мындай чет өлкөдөгү мурдатан түптөлгөн турмуш багытым бар. Балдарым да чоңоюп калды, алар өзүнүн билимине жараша өз оокатын кылып атышат. Негизи эле үй бүлөмдүн да ушу саясат иштерине аралашууна каршымын. Эртеңки күнү биз эл ишенимине жетип калсак, ушу саясий өкүлдөрүнүн, бийлик өкүлдөрүнүн ушу бизнес иштерине аралашууна өтө катуу мыйзам чегине тыюу салабыз. Болбосо биз Кыргызстан эч качан коомдук кызыкчылыкты түптөй албайбыз. Чоң рахмат. Анда биздин студиябызга келип куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирип, ишиңизге ийгилик каалайм. Бардыгыбыз жакшылыкта бололу, ыймандуу тилегибиз кабыл болсун. Сизге да рахмат.
Рахмат. Бүгүнкү студиябыздын мейманы кече бүгүн эртең программасынын катышуучусу Мекен ынтымагы саясий партиясынын төрагасы Темирбек Асанбеков болду. Көңүл бөлгөн бардык угармандарга ыраазычылык билдирем. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.